Кудайдын чакырыгы 1 март. Орозо деген сөздү азыр жаңы тили чыгып жаткан бала да билип калды. Кимдир бирөө үчүн орозо бул тамак жеп эле коюу. Башка бирөө үчүн диний салт. Дагы бирөөлөр үчүн орозо бул оор милдет. Чыныгы орозо кандай? Кудайдын сөзү бул жөнүндө эмне дейт? Ыйык жазуу боюнча орозонун баары эле Кудайга жаккан орозо эмес. Орозо кармап, бирок ал аркылуу Кудайга жакындамак турсун, Кудай жөнүндө ойлонуп да койбой орозо кармаган адамдар бар. Ошентип, орозо деген эмне жана биздин руханий жашообуз үчүн анын ролу кандай? Ышая пайгамбардын китебинде орозо кармаган адамдар Кудайга "Биз орозо кармап жатабыз, сен болсо көрбөй жатасың" деп даттанышкан. А бирок алардын орозосу Кудайга жаккан орозо болгон эмес. Кудай алардын өзлөрүн мындай деп күнөөлөгөн: "Силер орозо кармаган күнү өз эркиңерди аткарасыңар, башкалардан оор жумуштарды талап кыласыңар. Силер талаш тартыш, уруш чатак үчүн, башкаларды кылмыштуу колуңар менен уруш үчүн орозо кармап жатасыңар. Ушул учурда силер үнүңөр асманга угулуш үчүн орозо кармап жаткан жоксуңар. Мен тандап алган орозо ушундай беле. Ушуну Кудайга жаккан орозо деп, Кудайга жаккан күн деп айта аласыңбы?" Мындай орозо жөн гана эртеден кечке чейин ачка болуп жүрүү гана болуп калат. А кандай орозо Кудайга жаккан орозо? Өз сөзүндө Кудай мындай дейт: "Мен тандап алган орозо мындай: калптын кишендерин бошот, эзүүнүн кишендерин чеч, эзилгендерди эркиндикке чыгар, ар кандай моюнтурукту алып сал. Ачка киши менен наныңды бөлүш, тентип жүргөн жакырларды үйүңө киргиз, жылаңачты көрсөң ага кийим кийгиз, каны бир жакыныңдан жашынба. Ошондо сенин жарыгың таң шооласындай төгүлөт, айыгуң тез арада келет, чындыгың алдыда жүрөт. Теңирдин даңкы сени коштоп жүрөт." Бул сөздү Теңирдин өз оозу айтып жатат. Буга алымча да жок, кошумча да жок.